Салам достор. Бүгүн видеодо биз жаныбарлардын негизги муктаждыктарын үйрөнөбүз. Даярсыңарбы? Анда баштайлы. Жаныбарлар жашап кетиш үчүн 4 негизги нерсеге муктаж: тамак ашка, сууга, коргоого жана абага. Келгиле, ушул 4 негизги нерсени чогуу карап чыгалы. Тамак аш жаныбарларга кыймылдөөгө, өсүүгө жана ден соолукту сактоого энергия берет. Ар кандай жаныбарлар ар кандай тамактарды жешет. Айрымдары, мисалы, арстандар сыяктуу жырткычтар эт жешет. Башкалары, мисалы, аттар сыяктуу чөп жегичтер, өсүмдүктөрдү жешет. Ал эми айрымдары, мисалы, адамдар же аюулар сыяктуу баарын жешет. Суу абдан маанилүү. Жаныбарлар сууга күчтүү болуп калуу жана денесинин туура иштеши үчүн муктаж. Чөлдө жашаган жаныбарлар да, мисалы, төөлөр, жетиштүү суу табуунун жолдорун билишет. Жаныбарлар коргоого муктаж. Жаныбарларды чагылгандан коргоо керек. Жырткычтардан жана башка коркунучтардан коргойбуз. Канаттуулар уя курушат. Түлкүлөр ийинде жашашат. Ал эми балыктар коралдарды коопсуз жай катары колдонушат. Ар бир жаныбар өзүнө ылайыктуу коргоочу жайды тандашат. Аба. Баардык жаныбарлар дем алыш үчүн абага муктаж. Суунун ичинде жашаган жандыктар да, мисалы, балыктар, суудан кычкылтекти, желбезектерди аркылуу алышат. Абасыз жаныбарлар жашай албайт. Эми жаныбарлардын негизги муктаждыктары тууралуу кызыктуу фактылар. Көп суу ичкендер булар пилдер. Булар күнүнө 100дөн 200 литрге чейин суу иче алышат. Уктоо жайлары. Жарганаттар үңкүрлөрдө же дарактардын астында эс алышат. Ал эми чебер куруучулар, булар арылар. Арылар уяларды курушат жана анда алар тамак ашты сактап, өз колониясын курошот. Чөл жаныбарлары. Төөлөр өркөчтөрүндө май сакташат. Бул аларга суу ичпей бир нече күн жашоого жардам берет. Ушуну менен балдар сабак аяктады. Бүгүн биз силер менен жаныбарлардын негизги муктаждыктарын үйрөнүп алдык.